Бүгүнкү биздин сабактын темасы бешик медициналык изилдөөнүн объектиси катары деп аталат. Эмне үчүн силерге бул теманы тандап алдым? Анткени улуттук иденттүүлүктү аныктай турган биздин баалуулуктарыбыз бүгүнкү күндө ар кайсы багыттан изилдениши шарт деп эсептейм. Медициналык академиянын окутуучусу болгондон кийин буну медициналык ракурстан талдөөгө аракет кылып көрдүк. Негизи бешик бул биздин көчмөн маданиятыбыздын ажырагыс атрибуту, умай энебиздин табелиги, биздин ымыркайлардын ден соолугу үчүн ойлонуп табылган эң мыкты табылга. Бул бешикте ар кайсы багытта талдап келишет. Айрымдар аны эң мыкты ойлоп табылга деп карашат. Айрымдары тарых барактарында унутулуп кала турган эскичиликтин калдыгы деп билишет. Мен азыр оң жана терс жактарын аныктаган бир нече фактыларга токтололу. Алгач бешиктин артыкчылыктары жөнүндө сөз болсун. Биринчиси, бешиктин кылым катмарында унутулуп калышын каалабагандар анын пайдалуу жактарын төмөнкүдөй далилдер менен тастыкташат. Бешик бул өзүңөргө белгилүү болгондой бир ыргактуу кыймылды камсыздайт. Жарым ай формасындагы анын түзүлүшү бир ыргактуу системалуу кыймылды түзүп берет. Япониядагы Рикен деген когнитивдүү психология институтунун илимий кызматкери Куми Курода деген окумуштуу айым 1-2 герцке барабар системалуу кыймылдар бөбөктү магдыратып, көшүлтүп уйкуга жетелейт дейт. Чындап эле мына ошондой кыймылдар бул уйку үчүн аябай керектүү шарт экен. Бөбөк үчүн тынч уйку, өрчүш үчүн, өнүгүш үчүн аябай керектүү фактор. Бөбөк уктаган учурда гана анын психикалык жана физиологиялык өнүгүп өөрчүүлөрү жүрөт. Демек, биздин бешигибиз баланы тынч уктатуу менен мына анын өнүгүшү үчүн сонун шартты түзүп бере алат экен. Экинчи далил ошол эле тынч уйку жөнүндө. Эгерде бала бешикте жатпай бош жата турган болсо, ал али калыптан элек буту колунун эрксиз кыймылдары менен өзүн чоочутуп алышы мүмкүн дагы. Билесиңер, кичинекей бала бутун кыймылдатып жиберет, колун кыймылдатып жиберет. Андай учурда уйкудан чоочуп ойгонуп, чыргоолонуп ыйлай берет. Демек, таңылган учурда, бешикте жаткан учурда эрксиз кыймылдардын баардыгы көзөмөлдө болот дагы, бала тынч көшүлүп уктайт. Негизи жаңы төрөлгөн ымыркай үчүн суткасына 18-20 сааттык уйку шарт. Алдыңкы далилде айтып өттүм, уктап аткан учурда гана бала физиологиялык жактан өөрчүйт, чоңоет, өсөт. Ал эми ыйлоо, чыргоолонуу мунун баары бала үчүн аябай зыяндуу нерсе. Кийинки фактор, бала бешикте жылуу жатат. Эгерде бош жаткан болсо, ал ары бери тоголонуп атып, ачынып калышы мүмкүн. Өзгөчө жылдын суук мезгилинде бир калыптагы температураны бала үчүн камсыздоо аябай кыйын. Анткени ал биз сыяктуу үчүп бара жатканын сезип, тоголонуп калган журканын таап үстүнө жаба албайт. Демек, мындай нерсени ал өзүнө өзү камсыздай албайт. Таңылган учурда, бешикте жаткан учурда бир калыптагы жылуулук бала үчүн камсыздалат. Кийинкиси, коопсуздук сезимин жаратат. Кантип, негизи Элизабет Бентли деген дарыгердин, педиатрдын айтымына караганда, ал өзүнүн «Как уложить ребенка спать без слез» деген китебинде мындай деп жазат. Бала негизи 9 ай бою эненин курсагында тар чөйрөдө жатат дейт. Анан эле төрөлгөн учурда ал учу кыйры белгисиз кенен бир ааламга туш болот дейт. Мындай кенендик, мындай эркиндик баланы аябай чоочутат дейт. Демек, аны изоляциялап, бешиктин ичине бөлөп, сыртынан жабуулар менен жаап койгонубуз эненин ичиндегидей тар чөйрөнү камсыздап берет. Бу да болсо баланын психикасы үчүн пайдалуу деп айтат. Жагымсыздык жаратпайт. Жагымсыздык деген эмне? Негизи баланын денеси аябай алсыз, анан сезгич болот. Муну педиатр Цареградская деген окумуштуу дагы айтат. Анын алсыз денеси үчүн кийим кечелердин тигиштери дагы, ага түшүрүлгөн ар кандай сүрөттөр дагы, оюн чийимдер дагы денесин өйкөп, аны бир кыйнашы мүмкүн.
эч кандай тигиши жок, бешиктеги ороо чулгоолор, демек андай жагымсыздыктан дагы баланы куткарып калат. Кийинкиси, ар бириңер эле бешикке бөлөнгөн баланы көрсөңөр керек. Өзүңөрдүн кандай бөлөнүп жатканыңар эсиңерде болбосо дагы, ийне карындаштарыңарды, сиңдилериңерди, туугандарыңардын балдарын көрүп калсаңар керек. Негизи бала уктап ойгонгондон кийин аны шыр эле бешиктен чечип албайбыз. Алгач кол боорткасын чечип коюп, эки колун бошотуп коет. Бул эмне үчүн? Анткени жылуу төшөктө жаткан учурда эле аны чечип алганда бөлмөнүн температурасынан эле бала үшүп калышы мүмкүн. Алгач анын колун бошотуп коюп, ошол абага көндүрөт. Кол бошоп калган мезгилде эркек бала болсо, өзүңөр деле билесиңер, бешикте чүкөлөр байланган болот. Эгер кыздар болсо, ал жерде мончоктор байланган болот. Колу бошогон кезде ал колун сууруп алат дагы ошол чүкөлөр менен ойнойт. Мунун өзү манжалардын учундагы рецепторлордун активдешүүсүнө шарт түзөт. Баланын акылы манжаларынын учунда деген Сухомлинскийдин жакшы бир сөзү бар. Манжаларынын учунда дегени, баланын манжаларынын учу канчалык көп кыймылдаса, канчалык бул ар кандай нерсени кармаласа, ошончолук анын мээси жакшыраак иштейт. Демек, колун бошотуп алган учурда ал нерселерди кармалап отуруп, бу да болсо мунун баланын аң сезимин өнүктүрүүгө жардам берет. Кийинкиси, вестибулярдык аппаратты бекемдейт. Вестибулярдык аппарат дегенди жөнөкөй сөз менен кандай түшүндүрүүгө болот? Бул жарым айлана түрүндөгү оролгон бир шарчалар. Бул адамдын башынын кыймылын көзөмөлдөйт, аны жөнгө салат. Биз мисалы башыбызды же эңкейебиз, же оңго бурабыз, солго бурабыз. Ошол учурда ошол кыймылды камсыздай турган аппарат. Бешиктеги системалуу бир ыргактагы кыймыл вестибулярдык аппараттын өөрчүшүн назик жана эң сонун жөнгө салат дейт. Бешикке жаткан балдарда деңиз оорусу деген болбойт дейт. Муну жөнөкөй бизге ылайыктуу мисал менен айта турган болсок, эгерде вестибулярдык аппарат жакшы өнүкпөгөн болсо, коомдук транспортко түшкөн учурда деле адамдын жүрөгү айланып, кускусу келип, кыйналып чыгат. Вестибулярдык аппаратта көйгөй бар дегенди түшүндүрөт. Эгерде бала бешикке бөлөнгөн болсо, бул аппарат аябай жакшы өөрчүйт дагы, кийин чоңойгон кезде мындай бир ыңгайсыздыктар жаралбайт. Кийинкиси, жеке гигиена. Жеке гигиена дегенди аябай жакшы билебиз. Ар бир адамдын өзүнүн жеке бир буюмдары болуш керек. Бул бешик дагы индивидуалдуу ошол баланын жеке эмереги болуп саналат. Ал өз эмерегинде, өзүнүн төшөгүндө жатат, башкалардыкына аралашпайт дегендей. Демек, бул гигиенаны сактоого мыкты шарт түзөт. Мындан тышкары бешиктин түзүлүшүнөн жакшы билебиз, күлтүк деген нерсе бар. Күлтүк деген бул анын заңын, заарасын чогултуучу идиш. Түшүнүп атасыңар? Демек, шимек аркылуу анын заарасы дагы, заңы дагы ошол күлтүккө чогулат дагы. Азыркы памперс кийген ымыркайлардан айырмаланып, бала таза жүрөт. Памперсте бир топ убакытка чейин топтолот. Ал нерсе кайра баланын денесине зыян келтирет. Жарачаларды пайда кылат, кызартат, муздак болот. А бул бешикте мындай жагымсыздык жок. Кийинкиси, зыяндуу таасирлерден коргойт. Жаңы төрөлгөн ымыркай аябай алсыз болот. Анын аурасы дагы өзүн толук коргой албайт. Ал бала күндүн нурунан дагы, суук тийүүдөн дагы, ар кандай бир терс энергиядан дагы, адамдын көз тийүүсү деген нерсе бар. Илим муну жокко чыгара албайт. Мына ошондой нерселерден дагы бешик өзүнүн жабуусу менен баланы коргоп кала алат. Изоляцияланган, өзүнчө бөлүнгөн абалда бала ошондой нерселердин баарынан оолак болот. Кийинкиси, колдонууга ыңгайлуу. Негизи бешикти каалаган кезде, каалаган жерге көтөрүп алып колдонсо болот. Бул көчүп конуп жашаган көчмөн турмушта аябай эле пайдалуу болгон. Бул жерде суроо жаралышы мүмкүн. Көчүп конууда макул атка өңөрүп алып жүрчүбүз. Бүгүнкү шартта бул аябай деле керек эмес деп. Бешикке көнүп алган болсо, бешикке жатпай, бешик жок жерде уктай албай бала кыйналат деген бир дагы
суроолор жаралышы мүмкүн. Так мына ушундай суроолорго жооп беретинде казакстандык бир замандашыбыз, Тараз шаарынын жашоочусу Серик Болот деген адам трансформер бир бешикти ойлоп таптыр. Бул бешигибиз 1 мүнөттүн ичинде аны куруп алып, баланы жаткырып, кайра бала ойгонгондон кийин 1 мүнөттүн ичинде кайра аны жыйнап алып, минтип ноутбуктун сумкасындай кылып, көрүп атасыңар астында? Ноутбуктун сумкасындай кылып чекчейтип, бешигин анын ичине салып алып, көтөрүп алып кетип калат экен. Мурунку учурда бешикти минтип ташуу, транспортировка маселеси бир топ кыйыныраак эле. Демек, мындай акылдуу, сонун замандаштарыбыздын жардамы менен бешиктин андай ыңгайсыз жактары дагы оңолууда десек болот. Кийинкиси, өзүңөргө белгилүү, бешик көбүнчө табигый материалдардан жасалат. Анын ичинде арчадан, кайыңдан жасалышы мүмкүн. Арчага токтоло турган болсок, арча бул фитонциттик касиетке ээ. Фитонцит деген эмне? Арчанын өзүнөн ушундай бир зат бөлүнүп чыгат. Ал заттын бактерияларга каршы күчтүү касиети бар. Демек, арчадан жасалган бешик айлана тегерегине ошол затты чыгарат. Ал кургак учок сыяктуу, сасык тумоо сыяктуу оорулардын козгогучтарын кырып жоюп өлтүрүп турат. Демек, бир эле учурда ага эмеректин кызматын аткарып атат, экинчи учурда оорулардын алдын алуучу эң сонун бир көмөк көрсөтүп атат. Алсыз жаш, өзүн өзү коргой албаган, иммунитети күчтүү болбогон ымыркай үчүн бул дагы эң сонун бир пайда десек болот. Бул жерде кыргыздар сыймыктануу менен айта турган нерсебиз бар. Биздин мекендешибиз Тоң районунун 28 жаштагы тургуну Бактыбек Шайынбеков деген жигит. Ушул эле биздин бешиктин дагы бир жаңыланган түрүн ойлоп тапкан экен. Ал үчүлүк бешик деп аталат экен. Сүрөттөн жакшы эле көрүнүп атса керек. Биринчисинде бул бешик түрүндө турат. Ушул эле конструкцияны өзгөртүү менен биз аны ходунок, муну азыр таяк бут деп которуп жүрөбүз. Таяк бут формасына келтирип коет экенбиз. Бала демек уктап тургандан кийин, курсагын тойгузгандан кийин ага салабыз, бала басканды үйрөнө берет, кадам таштаганды үйрөнө берет. Үчүнчү түрү бул тамак ичүүгө ылайыкташкан үстөл. Демек, бир эле конструкция 3 милдетти аткарып атат. Баланы уктатып атат бешик, баланы бастырып атат таяк бут. Үчүнчүсү отургуч, анын өз алдынча тамак ичүүсүнө ыңгайлуу бир шартты түзүп атат. Бу да болсо биздин жанагы колдонууга ыңгайлуу деген далилибизге кошумча болуп атат. Кийинкиси бешик ыры. Негизи
баягы бешикке баланы бөлөгөн учурда энелер бешик ырын кошо ырдашат. Бешик ырын ырдоо бала үчүн аябай пайдалуу дейт. Анткени ал уктап аткан учурда эненин тону аркылуу бир жагымдуулукту, сүйүүнү, мээримди сезип, көчүлүп уйкуга кетет дейт. Негизи сөздүн маанисин деле түшүнбөйт. Бирок ошол үндүк акустикалык толкундар аркылуу эле ага ошондой жагымдуулук сезим барат дейт. Биздин Сулайман Рыспаев деген окумуштуу агайыбыз бешик ыры жөнүндө мындай деп айтат. Бул эненин ырында эненин сүйүүсү дагы, эненин мээрими дагы, атанын сүйүүсү дагы, атанын мээрими дагы, ошол сүйүү мээрим аркылуу мекенге болгон сүйүү дагы кошо берилет дейт. Демек, бешик ырын ырдоо аркылуу ошол кезинен баштап эле мекенге болгон сүйүүнү тарбиялоо аракети жүрөт экен. Мындан тышкары ыр боюнча кошумча эмнени айтсак болот? Француз дарыгери Томатис деген музыка же ыр баланын интеллектисин өнүктүрөт дейт. Бала качан сөзгө түшүнөт деп күтүп отурбай эле, кичинекей кезинен төрөлгөн учур эмес, бала бойго бүткөн учурда эле, эненин курсагында жаткан кезде эле биз ага же ырдап берип, же ар кандай музыкаларды угузушубуз керек. Бул баланын интеллектисинин жакшы калыптанышына эң мыкты шарт түзөт дейт. Бехтерев деген дагы психоневролог болгон. Ал музыка баланы тынчтандырат дейт. Музыка баланын маанайын жакшыртат дейт. Музыка баланын позитивдүү бир өнүгүшүнө шарт түзөт дейт. Биз ымыркайыбызды жакшы көргөн болсок, кошумча мына ушундай факторлорду пайдалана билишибиз керек. Келечектеги ата, эне катары кулагыңарга күмүш сырга. Кийинкиси бешикти эскичиликтин калдыгы катары, аны тарыхтын терең катмарында калтыргысы келгендер ар кандай айыптарды тагышат. Демек, бешиктин зыяндуу жактарын баса белгилеп айтып келишет. Эң биринчи зыяндуу нерсеси катары брахицефалия деген ооруну пайда кылат дейт. Брахицефалия деген бул баш сөөктүн формасын өзгөрткөн бир түшүнүк. Өзүңөр билесиңер, бешикке жаткан бала узак убакыт уктайт. Медиктердин айтымында көп убакыт бир калыпта уктоо баланын жумшак али калыптан элек баш сөөгүн жалпайтып коет дейт. Бул медицинада жөнөкөй сөз менен монгол баш же бешик баш деген түшүнүк менен аталып келет. Бешик баш дегенде эле биз тоголок эмес, аркасы жалпайып калган башты түшүнөбүз. Ошол жалпак баш брахицефалия деп аталат. Брахицефалия деген тереңирээк карай турган болсок, бул жөн эле сөөктүн формасынын өзгөрүп калышы эмес, андан тереңирээк бир көйгөйлөрдү жаратат дейт. Эгерде баштын сөөгү жалпайып кала турган болсо, анын ичиндеги кара куш мээнин формасы дагы өзгөрөт дейт. Мээдеги кан тамырлардын дагы кан менен камсыздалышы начарлайт. Брахицефалия өзү менен бир топ көйгөйлөрдү жаратат дейт. Кийинкиси сөөктөрдү өзгөртөт. Ооба, ымыркай жаңы төрөлдү, кичинекей бөбөк. Демек, ал али өсүшү керек, али чоңоюшу керек. Окумуштуулардын айтымында жаңы төрөлгөн баланын бир айлыгы чоң кишинин бир жылы менен барабар дейт. Муну кандай түшүнөбүз? Бир айдын ичинде аларда физиологиялык, психикалык кандай өзгөрүү болгон болсо, бизде андай өзгөрүү бир жылдын ичинде араң болот экен. Демек, аябай интенсивдүү түрдө өнүгүп аткан ошол учурду биз бешик аркылуу токтотуп коебуз дейт. Кантип токтотобуз? Баланы катуу таңган мезгилде анын сөөктөрү толук кандуу өөрчүбөй калат дейт. Негизи диафрагма деген түшүнүк бар. Диафрагма деген бул адамдын анатомиясын мектепте деле окуп атасыңар. Төш сөөгүнө кабыргалар биригет дагы, бул көкүрөк тутумун түзөт. Көкүрөктүн көңдөйүндө жүрөк, өпкө сыяктуу биздин негизги органдарыбыз жатат. Боортка аркылуу көкүрөк тушунан кысылган учурда, баягы көкүрөк сөөгү кысылат дагы, анын ичинде жаткан органдар дагы толук кандуу иштей албайт дейт. Бул убактылуу эле иштен калуу эмес дейт. Ал сөөктүн формасын келечек үчүн дагы өзгөртүп коюшу мүмкүн, ал калыбына келбей калат дейт. Мындан тышкары дисплазия деген термин бар. Негизи
Жамбаш сөөгү бул чөйчөк сымал болот. Ал түптүз эмес. Сүрөттөн көрүп атасыңар. Ал чөйчөк сымал болот дагы. Бут жагы таңылган кезде баягы жарым айлана формасындагы сөөктүн табигый формасын, түзүлүшүн бузуп туруп, биз аны түздөп туруп таңып коебуз дейт. Ошол учурда жамбаш сөөктүн бекиген жери анын табигый түзүлүшүн өзгөрткөндүктөн бекиген жеринен чыгып кетет дейт. Жамбаш сөөктүн чыкканы дисплазия деп аталат. Негизи бул көпкө чейин билинбейт дейт. Көпкө чейин деген качан? Жамбаш сөөктүн чыкканы ымыркайларда бала басканга чейин билинбей жүрө берет дейт. Биз аны ага чейин бастырбаган үчүн сөөктөгү андай деформацияны байкабайбыз дейт. Окумуштуулардын изилдөөсүнө таяна турган болсок, Орто Азияда дейт, Орто Азияны билесиңер, бешик аябай көп колдонулган мейкиндик. Орто Азияда ымыркайлардын 9,5–10% чейинкисинде жамбаш сөөктүн чыгып кетүүлөрү байкалат дейт. Дарыгерлер байкаган учурда бул көрсөткүчтү жоюуга аракет кылышат. Бирок 6%га жакыны гана оңдолот дейт. 4% өмүрүнүн аягына чейин майып боюнча калат дейт. Биз ымыркайларыбызды ушул бешик үчүн майып кылуу үчүн иштейбизби дейт. Аны деги эле жашообузда колдонбой, балдарыбызды аман алып калганга аракет кылышыбыз керек дейт. 1975-жылы Японияда атайын катуу ороодон баш тартуу бир акциясы жүргөн экен. Мына ушул иш аракеттен кийин жанагы жамбаш сөөктүн чыгып кетүүлөрү 3%-дан 0,7%га чейин кыскарган экен. Демек, чындап эле бутту түздөп туруп, аябай бекем таңып салуунун өзү мындай көйгөйлөргө себепкер экен. Бешик колдонулбаган өлкөлөрдө бул көрсөткүч аябай эле аз кездешет дейт. Демек, окумуштуулар, медиктер, травматологдор, педиатрлар жамбаш сөөктүн чыгуусуна бешик себепкер деп эсептешет. Кийинкиси, биз жогоруда сөз кылып өттүк, көкүрөк тутуму кысылат дагы, андагы органдар жакшы иштебей калат. Органдар кысылган кезде кан жакшы айланбайт, бала бир калыпта жатат дагы, денеси талып калат. Ал учурда кан жакшы айланбайт дагы, кан менен кошо кобальт сыяктуу, фосфор, магний, кальций сыяктуу организм үчүн керектүү элементтердин ташылышы дагы тоскоолдукка учурайт дейт. Кычкылтек жетишсиз болот. Кантип жетишсиз болот? Биз баланы бешикке бөлөгөндөн кийин анын үстүн жаап коебуз. Өзгөчө суук мезгилдерде бала үшүйт деп жабуунун үстүнө дагы бир жууркандарды, кошумча нерселерди таштап коебуз. Демек, бала кичинекей эле бир чөйрөдө калат. Ал жердеги кычкылтекти бала бат эле иштетип бүтөт. Билесиңер, кычкылтекти дем алат, көмүр кычкыл газын бөлүп чыгарат. Демек, кычкылтектин жетишсиздигинен бала гипоксияга кабылат дейт. Гипоксия деген бул мээ үчүн өтө коркунучтуу абал. Кийинкиси, жыныс мүчөлөрүнүн ооруларына кабылат дейт. Эң биринчи алардын келтирген далили физикага таянат. Физикада жылуулукту билесиңер, улам жогорку жакта жылуу болот дагы, төмөндөгөн сайын аба муздай берет. Билесиңер, жылуу аба жогору кетет. Улам 30 сантиметр төмөндөгөн сайын аба муздагыраак боло берет дейт. А бешикти билесиңер, бул жерде турат. Демек, эшиктен кирген муздак аба эң биринчи ушул ылдый жак аркылуу жылып анан жогору көтөрүлөт дейт. Муздак аба биринчи эле жердеги балага тиет дейт. Мунун өзү анын суукка көп кабылышына шарт түзөт дейт. Экинчиси, шимек деген маселе бар. Ошол шимекти ар кандай тазалыкта кармашат. Бул эми эненин жеке тазалыгына көз каранды. Айрым энелер таптаза кылып жууп, аны күнгө жайып кургатып, аны майлап, таптаза сонун колдонушат. Өзүнүн ымыркайынын ден соолугуна кам көргөн энелер. Экинчи бир эне шалаакы болот. Анчалык жакшы мамиле жасабайт. Демек, таза жуулбаган шимек кайра эле баланын жыныс мүчөсүнө коюлат дагы, адагы ар кандай микробдор, оорунун таякчалары, оорунун козгогучтары жыныс мүчө аркылуу кирип, баланын цистит сыяктуу, суук тие сыяктуу бир ооруларга кабылышына шарт түзөт дейт.
Кийинкиси гиподинамияга кабылтат дейт. Гипо деген аз деген сөз, динамия кыймыл деген сөз. Демек, бала аз кыймылдайт дейт. А чындыгында бала үчүн, чоң адам үчүн деле кыймыл бул жашоо. Бирок кыймыл бала үчүн өтө керектүү нерсе. Колу бутун тыбыратып жаткан учурда бул бала үчүн гимнастика, машыгуу бир көнүгүүсү болуп саналат. Канчалык көп кыймылдаган болсо, ошончолук анын булчуңдары, колу бутунун булчуңдары мыкты өөрчүйт. Ошол эле учурда анын мээси калыптанат, жана айтып өттүк. А бешик ушул кыймылдын баардыгын чектеп коет дейт. Бала байкуш жанагы психикалык оорулардын формасын билесиңер. Ага бир форманы кийгизип туруп, узун жеңин чырмап таңып коюшат. Бешикке каршы болгондор бешикте жаткан баланы так эле ошондой оорулууларга салыштырышат. Ал бала байкушту дагы салып, таңып салышат. Кыймылсыз, кыймылы чектелген абалда бир нече убакыт жатат дейт. Демек, кыймылсыз жатуунун өзү баланын ден соолугуна зыян келтирет деп эсептешет. Кийинкиси, көп кыймылдабаган бала кеч сүйлөйт дейт. Эмне үчүн? Мына адамдын баш мээсин көрүп атасыңар. Сүйлөө борбору менен манжалардын кыймылын башкаруучу борбор кошуна жайгашкан экен. Экөө жапжакын турат экен. Демек, бири экинчисине түздөн түз таасир берет экен. Бала канчалык көп кыймылдаса, ал активдүү болсо, ошончолук мээси батыраак өөрчүйт дагы, бала батыраак сүйлөйт дейт. Эгер кайсыл баланын кыймылы аз болсо, ал кеч сүйлөйт дейт. Муну өзүңөрдүн жашооңор менен дагы бир байланыштырып, анализдеп талдап көрсөңөр болот. Кичинекей ымыркай тез басып кеткен болсо, анын тили дагы тез чыгат. Демек, бешик баланын ошондой тез өнүгүүсүнө тоскоолдук келтирет дейт. Кыймылсыз таштап коюу менен биз анын сүйлөөсүн дагы кечеңдетип жатабыз дейт. Сүйлөөнүн кечеңдеши баш мээнин жай өнүгүп жатканынан кабар берет дейт. Кийинкиси, терметүү пайдасын айткандар, бул баланы көшүлтүп, магдыратып, сонун уктатат деди. Ошол эле терметүүгө каршы болгондор бул баланын мээсин чайпалтып коет дейт. Анжан мамлекеттик медициналык институтунун профессору Хаджимбердиев деген изилдөөчү ургаалдуу терметүү, ургаалдуу дегенибиз бул жарым ай формасындагы бешикти биз жай өзүнүн өлчөмүндө, ченеминде терметпей, ошо бала тезирээк уктап калса экен деп, аны жөн эле тарсылдатып термете баштайбыз. Бул ургаалдуу чегинен ашкан терметүү. Ошондой кыймылдарда ичинде жаткан баланын башы, баш билесиңер, бул жоолук менен эле таңылат. Буту колдогу, баягындай боорткалар бар. Жоолук аны катуу фиксация кыла албайт дагы, ургаалдуу терметүү учурунда баланын башы бирде оң жакка, бирде сол жакка чайпалат дейт. Элестеп атасыңар? Ошондой кыймылдар баланын толук калыптанып бүтө элек башынын ичиндеги мээни дагы чайпалтып коет дейт. Мээнин чайпалып калышын билесиңер, бул аябай оор оорулардын катарына кирет. Кийинкиси, бешикке каршы болгондор бул баланын пайдасына эмес, бул тескерисинче энени эксплуатациялоо максатында ойлонуп табылган буюм деп эсептешет. Баскынчылар туткундарын, эгерде ал туткундардын арасында кичинекей балдары бар, энелер бар болсо, ал энелерди сен балаңды карап тур деп калтырып койбой, аларды дагы жумушка чыгарыш үчүн, алардын күчүн пайдаланыш үчүн бешикти ойлоп табышкан дейт. Баласын бешикке салдырып, аны апийим, тамеки, пахта талаларынын жанына койдуруп коюп, энени иштетишкен дейт. Демек, бул эненин колун бошотуу аракети дейт. Түшүнүп атасыңар? Макул болуп атасыңар? Кийинкиси, 2018 жылы Иса Коной Чахунбаев атындагы окуу жайдын студенттерине ошол бешик боюнча бир сурамжылоо жүргүзгөнбүз. Бул сурамжылоонун максаты келечектеги жаштардын ою, деги эле тенденция кайсы тарапка бара жатат, ошону билүү максатын көздөгөн. Жаштар келечекте бешикти пайдаланабы же аны эски бир табылга деп
өз жашоосунан сүрүп чыгарабы деген суроого жооп тапкыбыз келип ушундай сурамжылоо жүргүзгөнбүз. Бул сурамжылоого 1000 студент катышкан. Алардын 53% 530-у тактап айтканда бешикке макул болуп, аны келечекте колдонобуз деп жооп беришкен. Аягында айтарым, Бакыт Карагулов деген биздин эң мыкты бир кинорежиссер агабыз болгон. Ошол агабыз 2008 жылы Бешик деген бир кино тасмасын тарткан экен. Кыскача сюжетин айтып өтөйүн. Бул тасмада табиаттын бир күтүүсүз кырсыгы болуп, сел каптайт. Ошол сел эки баласы менен энени агызып кетет. Жок, алардын сөөгү да табылбайт. Ошол учурда Бешикте таңылып жаткан бир кыз селдин агымы менен кетет дагы, кандайдыр бир керемет мененби, же жөн эле окуя ошондой өнүктүбү айтор дарыяга барып кошулат. Дарыя менен агып отуруп, ата бабасы тааныбаган чоочун бир адамдардын колуна түшөт. Колуна түшөт дегеним, алар аны багып алышат. Жакшынакай болуп кыз чоңоет, жакшы бир үй бүлөгө туш болот. Эми үчүн бул сабактын баягы жыйынтыгына бул тасманы келтирип атам. Бүгүнкү күндө дагы биз ааламдашуунун шарапаты менен батыш маданиятынын агымына кошулууга аракет кылып атабыз. Өзгөчө жаштар биз өнүгүү дегенди ааламдашуу менен бир түшүнүп атабыз. Балким мунун өзү жакшы нерседир. Биз ошол ааламдашуудан пайдалуу көп нерсени алаттырбыз. Ошол эле учурда биздин кол жууп, жоготуп ала турган, өксөп кала турган дагы көп нерселерибиз бар. Ааламдашуу агымына, ааламдашуу селине кошулуу менен улуттук баалуулуктарыбыздан ажырап калышыбыз мүмкүн. Бизди улут катары сактап кала турган бул тасмада кызыл сызык менен белгиленген идея сымал ошондой агымдан, селден сактап кала турган нерселер, булар биздин улуттук баалуулуктарыбыз. Биз аларды таяныч катары, тирөөч катары кармап, жаңы кылымдын босогосун атташыбыз керек. Батыш бизге аябай көп нерсени үйрөтүшү мүмкүн. Технология жаатында, санариптештирүү жаатында, башка багытта, бирок адеп, ахлак тарабынан алар бизге күчтүү инвестиция бере албайт. Тескерисинче, улуттук көрөнгө деген, улуттук баалуулук деген бизде аябай жакшы өнүккөн. Биз аларды орунду колдонгонду гана билишибиз керек. Деп сөзүмдү жыйынтыктагым келет. 5 мүнөтүңүз бар. Суроо берсеңер болот. Кайсы бир далилдер боюнчабы? Өзүңүз бизге келечекте сунуштар деңиз колдонууну, Ооба. Этнопедагог катары, кыргыз тилчи катары сөзүмдүн акырынан менин позициямды деле түшүнсөңөр керек. Мен улуттук баалуулуктарды өзүбүз менен улам жаңы кылымга ала жүрүшүбүз керек деп эсептейм. Демек, менин көз карашым Бешик биз менен дагы бир топ кылымдарды карытышы керек. Кыргызды кыргыз кыла турган, бизди идентификациялай турган нерселерибиз мына ушулар. Ушунча далилдердин баарын айтып атып эле, кантип ага макул болуп атасыз деген бир ой жаралышы мүмкүн. Мынча зыяндуу жагын айтып атып эле. Чындыгында Бешикке бөлөөнүн мыйзам ченемдүүлүктөрүнүн эрежесин туура сактаган болсок, мындай каталар болбойт. Бул кеткен каталардын баардыгы Бешиктин катасы эмес, Бешикке туура бөлөй албаган эненин катасы. Эгерде эне гигиенаны сактаса, бул жанагы жыныстык ооруларга байланыштуу. Эгерде эне маал-маалы менен бөлөсө, маал-маалы менен деген бала 18 саат укташ керек экен деп эле, аны бир салган боюнча ошол жерде калтырып койбой, аны 2 саатта бир чыгарып алып, эмгизип, колу бутун кыймылдатып, ар кандай көнүгүүлөрдү жасап, денесин укалап, массаж кылып, аны баягы ар кандай нерсе менен алаксытып, уйкусу келген учурда кайра бөлүп. Демек, Бешикти туура колдонгонду билиш керек. Бөлөйт деп туруп эле, аны бөлөп коюп, ошону менен унутуп калбаш керек. Кайсыл жер аябай көңүлүңөргө жакпай калды, демек Бешикте ушундай кемчилик бар тура, же кайсы далил жакты, ата бабаларыбыздын акылмандуулугу ушунда тура?
жана айтып кеттиңиз го жана бешикте бутун байлаган бул Бортка, сөөгүн чыгарып коет. Японияда аны алып салгандан кийин бул жакта проценттер азайды го. Ондон 3%-дан 0,7-ге түштү Японияда. ошондо бешикте байлабай да койгон жакшыбы? Ооба, эгерде ошол бортка, эгерде ошол бут ороо болбогон болсо, эгер бутун бош калтыра турган болсо, биз жана антип терметип аткан учурда бала белинен ооп кетет дагы, омуртка сынып, омурткада бир жаракаттар болушу мүмкүн. Демек, буттун антип таңылышы шарт бала түз абалда жатышы үчүн. Болгону бала жамбашынан байланбайт. Берде айтып атышпайбы, түздөп туруп анан катуу таңып салып атат. Бала тизесинен байланат. Ороо тизесинен келет. Демек, жанагы жамбаш чөйчөктүн түзөлүп калышы бул бут ороо менен андай жолго жетиши мүмкүн эмес. Менин оюмча. Бешиктин дагы кемчиликтери бар болсо, аны дагы өнүктүрүш керек экен. Өнүктүрүш керек экен. Ооба, ушуну аябай туура айтып атасыз. Кулпунай. Менин да көз карашым ушундай. Улуттук баалуулуктар идеалдуу эч нерсе жок. Ар бир нерседе баягы артыкчылыгы, кемчилиги бар. Бешикти дагы идеалдуу дегенге болбойт. Бирок жанагы Серик Болот сыяктуу, биздин Бактыбек сыяктуу ушундай бир акылдуу, кыйын замандаштарыбыз анын кемчиликтерин оңдоп, анын терс жактарын азайтып, жакшыртып берсе, биз аны колдонсок деген ниеттемин. Бир топ эле кемчилиги жоюлуп атат бүгүнкү күндө. Мурун чындап эле бир жерден экинчи жерге алып жүрүү кыйын болчу. Бешиги жок бала уктабай, энени бир топ эле кыйнап койчу. Бүгүнкү күндө буну эң сонун чечишти. Жаныбызда эле көтөрүп жүрө турган, баштыкка салып ала турган бир жеңил буюмга айлантып коюшту. Демек, бул көйгөй чечилди десек болот. Дагы бир казакстандык, астаналык бир замандашыбыз Серик деген жигит бешикти дагы бир мындайча өзгөртүптүр. Ал кандайдыр бир датчиктерди орнотуптур. Ал бала ыйлаган учурда энеге белги берет экен. Мурун тигил бөлмөдө, азыр мисалы боз үйдө эмеспиз да, мурункудай бала ыйлаганын шыр эле угуп көрбөй калышыбыз мүмкүн. Башка бөлмөдө, сыртта жүргөн кезибизде бала ыйлап калган учурда белги берет. Бул бир. Экинчиси, ошол эле датчикте баягы шимек туура эмес коюлуп, анын заарасы жал аягына жайылып, суу болуп кала турган болсо, дагы белги берет экен. Бу да жакшы. Мурун суу болгон учурда бала жата берип, ага дагы суук тийип калышы мүмкүн эле. Демек, бул кемчилиги дагы кайсы бир деңгээлде жоюлду десек болот. Кийинки бул ойлоп табуунун дагы бир артыкчылыгы, ошол эле аппаратка атайын бир плеер орнотулган экен дагы, эне өзү туура деп эсептеген музыкаларды, ырларды жүктөп коет экен. Бала ойгонгон учурда ошол ырлар ырдалып турат экен. Демек, мунун өзү байым табигый эне өзүнүн ырдап бергенинчелик таасири болбосо дагы, ошондой жаздырылган жасалма жол менен болсо дагы баланы музыка аркылуу тарбиялап атат. Бехтеревдин, Таматистин сөздөрү эсиңерде, музыка бала үчүн аябай пайдалуу бир роль ойнойт. Демек, бул жагынан дагы биз алдыга кадам таштадык, алдыга жылдык десек болот. Ушинтип айрым бир кемчиликтери жоюлууда. Бул эле эмес, Snow деген америкалык бир компания биздин бешиктин мисалында балдар жата турган бир керебетти ойлоп табышыптыр. Алардыкы так эле биздин бешикти туурабайт, бирок идеяны бешиктен алганбыз деп айтышат экен. Ал жерде манеж сыяктуу, бирок бала аябай бекем таңылат. Биздикиндей эле. Жана буту колдун эрксиз кыймылдарын баарын көзөмөлгө алуу үчүн бала таңылат экен дагы. Ал жерде эненин курсагында кандай үндөрдү угуп жатчу болсо түйүлдүк, ошого окшош бир үндөрдү коюп берет экен. Демек, бул керебет аркылуу бала дагы батыраак көчүлүп уйкуга кетет десек болот. Мунун өзү биздин идеяны алып атышат. Демек, бешиктин дагы мыкты бир эл үйрөнө турган, башкаларга үлгү боло турган, сабак боло турган жактары бар дегенге жатат. Тең салмактуулукту сактай албай, оодарылып калып. Оодарылган күндө деле бала кандай абалда болушу мүмкүн? Бала бөлүнгөн абалда. Бала бөлөнгөн абалда болот.
Бул чындык. Бешик физиктердин тең салмактуулук боюнча жакшынакай мыйзамдары бар. Эгерде суунун үстүнө ыңгайлуу бир абалда туруп калган болсо, ал кеме сыяктуу эле сүзүп кете берет. Такалып кала турган бир тоскоолдук боло турган нерсеге кабылбаса эле. Демек, муну чындык катары кабылдоого болот. Болгону бир жерге барып, бир бутакка илинип калат. Ошол илинген жеринен аны бир чоң ата таап алат. Чоң ата таап алып, аны үйүнө алып келет. Бул учурда кыз али тирүү, жакшынакай абалда болот. Бердеги өтмө маани ошондой табияттын кырсыгынан кызды бешик сактап калды. Демек, бизди ааламдашуу селинен дагы бешик сыяктуу улуттук баалуулуктарыбыз сактап калат. Негизи 40 күндөн өткөндөн кийин баланын кыркын чыгарып алып, кыркын чыгарат деген нерсе бар, билесиңер. 40 кашык сууга киринтет. Кыркы чыгарылгандан кийин салышкан. Бешикти кыздын энеси алып келген. Тайэне, демек, жээнине атайын арнап, бешик алып келишет, жээнтеги менен кошо. Жээнтек деген бул жээн табак деген сөздүн өзгөргөн формасы. Демек, жээнине арнап, тайэне даярдайт муну. Тайэне бешигин алып келгенден кийин бешик той өткөрүлгөн. Бешик тойдо нускалуу, айылда кадыры бар, өзү таза, элечеги обогон, мыкты бир чоң апалар, айымдар өзүнүн эрежеси менен, ырым-жырымы менен бешикке бөлөшкөн. Ушул эле окумуштуулардын айтымында орточо узактыгы 7-8 айга созулат деп айтылат. Бирок бул индивидуалдуу процесс десе болот. Кээ бирлер 7-8 айга жетпей эле бешиктен чыгарып алышат. Кээ бирлер такыр эле салбай коюшат. Айрымдар баланын буту бешикке батпай калгыча бөлүшөт. Анткени кээ бир бала бешикке ушунчалык ыгалып бешикке көнүп алат, бешиктен тышкары уктабай кыйнайт. Демек, ал бешикке батпай калгыча бул болжол менен 2 жаштын тегерегине чейин 1,5 жаштан өткүчө бешикке бөлүнөт деген сөз. Бешик музейлик экспонатка айланбай, практикалык бир буюмга айланса сонун болот эле. Рахматчы. Билим куржунуңарга азыраак болсо дагы жаңы маалымат кош алдым деп үмүт кылайын. Уктай койчу бөбөгүм, ак бешикке бөлөйүн. Уктаганча жөлөгүм, меримимди төгөйүн. Алдей, алдей ак балам, ак бешикке жат балам. Умай энең кайтарсын, душманыңды майтарсын. Түшкө кирип энекең, мерим менен таң атсын. Алдей, алдей ак балам, ак бешикке жатпа.